БШКнын жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрү Борборго таңкы саат 7ден баштап эле келишкен. Түз эфирге чыгуу үчүн даярдыктар көрүлүп, техникалык жабдыктар орнотулду. Туура саат 8:50 түз обого чыгып, шайлоо күнү ачык деп жарыяланды. Борбордук шайлоо комиссиясынын пресс борборунда түз эфирге чыгуудабыз. Маалымат борбору 2 бөлүктөн туруп, биринде күн кечке брифингдер өтүп, Борбордук шайлоо комиссиясы, ички иштер жана саламаттык сактоо министрликтеринин өкүлдөрү тарабынан шайлоого катышуучулардын саны, коомдук тартип, шайлоонун жүрүшү, талаптардын аткарылышы, мыйзам бузуулар жана башка багыттагы соңку маалыматтар берилип турду. Ар бир брифинг КТРКнын алып баруучулары тарабынан түз эфирде чагылдырылды. Өзүңүздөр көргөндөй программанын баары берилген журналисттерге. Ошо ар бир жарым сааттан кийин, жарым саат сайын, 20 мүнөт сайын ошол шайлоого тийиштүү болгон субъектилердин баары келип туруп, маалыматтарын берип жатат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы берден демонстрация кылып, ошол жактагы жанагы добуш бергендердин сандары онлайн режимде дагы көргөзүлүп жатты. Маалымат борбордо журналисттер үчүн дээрлик тыныгуу болгон жок. Шайлоого тиешелүү министрлик жана ведомстволор ар бир 20 мүнөт сайын чыгып маалыматтарды берип турушту. Ал эми маалымат борборунун ичиндеги бул чоң монитордон журналисттер шайлоонун жүрүшү, добуш берүүнүн жүрүшү тууралуу онлайн маалыматтарды алып турушту. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынан мөөнөтсүз өтүп жаткан президенттик шайлоону жана мамлекеттик башкаруу формасын тандап алуу боюнча бул шайлоо жарыянын чагылдыруу үчүн каттоодон өткөн баардык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү ыкчам жана өз убагында маалыматтарды алып турушту. Для журналистов созданы для работы все условия в день выборов. Маалымат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүптүр. Бул жерде телеканалдардын, радио жана маалымат сайттардын журналисттери үчүн интернет менен камсыздалган компьютерлер коюлуптур. Ал эми айтылган маалыматтардын баары котормочулар тарабынан 3 тилде эркин которулуп жатты. Бул бизге абдан ыңгайлуу болду. Бул жерде маалымат борбору гана эмес, БШКнын юридикалык бөлүмү, ыкчам чара көрүүчү координациялык топ жана сырткы байланыштар бөлүмү да тынбай иштеп турушту. Себеби өлкө ичинде гана эмес, чет мамлекетте ачылган шайлоо тилкелеринен дагы ар кандай суроолор жана маалыматтар келип, анын баарын жергиликтүү маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө кабарлап, бардык суроолорго жооп берилди. Ал эми журналисттердин өзүнчө отуруп маалымат жазуусуна өзүнчө бөлмө уюштурулуптур. Борбордук шайлоо комиссиясынан жалпы жонунан жергиликтүү 220дан ашык маалымат каражаттары каттоодон өткөн болсо, ошондой эле чет мамлекеттер 11 чет мамлекеттен 92 маалымат каражаттарынын өкүлдөрү каттоодон өтүп, дал ушул жерде маалыматтарын жазып, ыкчам жана байма-бай жөнөтүп турушту. Интернетке туташкан 10дон ашык компьютер дал ушул жерден эле материалдарды монтажтоого же сайтка чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындай жагдай коомчулуктун дагы маалымат менен өз убагында ыкчам кабардар болуусуна шарт түзөт. Я работал и на парламентских выборах, и сейчас, в общем-то, приезжая сюда второй раз, ожидания были самые высокие. Мен октябрь айындагы парламенттик шайлоодо да Кыргызстанга келгем. Негизи эле шайлоо жарыянын чагылдыруу боюнча көп эле өлкөгө барып жүрөм. Бул жерде баардыгы жогорку деңгээлде уюштурулуптур. Маалымат кызматы дагы ар тараптан колдоп, кимден интервью алыш керек болсо, дароо уюштуруп берип, тынбай чуркап жүрүштү. Маалыматтын баары ачык, айкын берилди. Баарын өз убагында алып жаттык. Эң башкысы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу санитардык талаптар маалымат борборунда дагы сакталды. Сырттан келген бардык жарандардын дене таба өлчөлүп, дезинфекциялоочу каражаттар жана бет кап берилип, жада калса брифинг учурунда дагы аралыкты сактап отурууга шарт түзүлдү. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.